Манас районундагы Май айыл өкмөтүнүн тургуну Миргүл Калакеева 9 баланын энеси көп балалуу эне жакында эле мамлекет тарабынан берилген 100 000 сомду алып мал алган. Турмуш шарты оор көп балалуу Миргүл эжеге бүгүн Кыргызстан камсыздандыруу компаниясынын Талас филиалынын жетекчиси Канайым Сейдалиева азык түлүктөн жардам берди. Пул алып атчым, 9 балам бар. Улуусу 24-тө, кичекейим болсо 8 айлык. Азыр эми жөлөк пул албайм, анткени өкмөт тарабынан 100 000 сомду алдык, сертификат алып, мал алдым, уй торпогу менен тоок алдым, жемине чейин баарын алып алдык. Рахмат, Алла разы болсун президентибизге дагы, Канайым эже, сиздерге дагы, сиздердин жамааттарыңыздарга чоң рахмат. Ал эми Чолпонбай айыл өкмөтүнүн жашоочусу Бурулча Мусаева 3 жылдан бери бул үйдө 4 баласы менен баш калкалайт. Жалгыз бой эненин туруктуу жашаган үйү жок. Андыктан бул күнү берилген жардам бул үй бүлөнүн азык түлүктөн камсыздоого колдоо болду. Өзүм эге турам, 4 балам бар. Үйүм жок, ошо квартирада жашаганыбызга быйыл 3 жыл болот. Ошо күйөөм жок, ошо жардам бере турган эч ким жок. Азыр ошо Орозогон кете жебедейби, ошого чоң рахмат. Учурда Чолпонбай айыл өкмөтүндө жардамга муктаж 150дөн ашык үй бүлө каттоодо турат. Өзгөчө турмуш шарты оор үй бүлөлөргө демөөрчүлөр тарабынан берилген азык түлүктөн колдоолор көрсөтүлүүдө. Мындан тышкары алар мамлекеттен да жардам алышат. Негизинен Чолпонбай айыл өкмөтүндө жардам муктаж 400дөй семья аныкталган, анын ичинен 300ü мамлекеттен жардам пособие алышат. Анан дагы эркек биздин өзүбүздүн анализ боюнча бир 75-80 үй бүлө баягы өтө төмөнкү слойдо жашаган үй бүлө аныкталганда биздин анализ Канайым Жумалиевнанын өзүнүн жеке инициативасы менен соопчулук иш кылайын деген ушу бүгүнкү күндө биз жараныбызды тандап өзүбүздөр көргөн семьяны тандап бүгүнкү күнү ошону берип атабыз. Ал эми Осмонкулов айыл өкмөтүндө болсо 100гө жакын үй бүлө жардамга муктаж. Бүгүнкү берилген жардамды Осмонкулов айыл өкмөт башчысы Жүзүр Өзбеков өз дарегине жеткирерин айтат. Айылда жардамга муктаж 70 миллиондон ашык. Азыркы учурда да мына соцконтракт менен көп муктаж адамдар кыскарып атат. Азыркы бирөө Канайым эженин берип аткан жардамы биз ушул бир үй бүлөгө белгилегенбиз. Ал үй бүлөнүн атасы эле, атасы 3 баласын багат. Ошого муктаж үй жайындагы биз бир жерде тандап бергенбиз ал адамга. Ошол адамга жардамга берилет. Кыргызстан камсыздандыруу компаниясынын Талас филиалынын жетекчиси Канайым Сейдалиева 15 жылдан бери өз каражатына жардамга муктаж жарандарды ар тараптан колдоп келет. Областтык Кыргызстан камсыздандыруу компаниясынын филиалы мынакей быйыл 15 жыл болот. 15 жылдын ичинде өзүңүздөргө белгилүү ошо жыл сайын аз камсыз болгон үй бүлөлөргө, көп балалуу үй бүлөлөргө жана мектепте окуган окуучуларга стипендияларымды тапшырып келе жатамын. Бүгүнкү иш чара ушул Рамазан айында ушул ар бир областтагы алыска айыл өкмөттөрдүн башчылары менен акылдашып, ушул үй бүлөлөргө мынакей мен азыр баардык колуман келген тамак ашымды тапшырып келатамын. Анан эми мындай иш чараны мен ойлойм бүгүн эмес, эртең эмес, колдон келсе ошо колубуздан келген жардамды ушу ар бир үй бүлөгө жардамды беребиз деген ойдомун. Ар жылы Ороз айында муктаж жарандарды колдоо иш чаралары уланууда. Бегай Масымбаева, Калмурат Меманбеков, Талас облусу.